Mekteптемизде алардын энеси дагы, атасы дагы көбүнчө энеси кош окуйт экен. Апалар айтышы мүмкүн, эмис окуп бүтпөйт, эмнени окутат деши мүмкүн. Болгону эмнени окутат? Bir ayda bir эне жолу 2 saat энелер келип окуйт. Көпчүлүк жерге барсаңыздар, ата энелер мектепке балдарын жиберип атканда минтип жиберет экен. Балам, өлүңдү көрөйүн шүп-шүп. Шалтактабай эртерээк мектепке барып кел. Ленин болот белең окуганда. Ал мугалим келе заочный окуп келген, эмнени кыйнатмак эле, ааранда мен жакшы билем. Эртерээк барып эртерээк келе малды кайтап кызылчаны чап эртерээк. Шалтактап көчөлөп жүрө бербей. Өлүңдү көрөйсүң, кетмендей нанды жеп, бир аяк жарманы ичесиң, ошону акта жок дегенде деп жиберет экен. Капырагайдын мектебинде алагай энелерди минтип окутат экен. О балам, мантыңды жей кой балам. Келчи кеңден өбөй. Сен сага сабак берген мугалим биздин айылдагы эң мыкты мугалим. Район облустагы мыкты мугалим. Ошонун сөзүн ук балам. Эч нерсеге алаксыба. Ал сага жакшы жолду көрсөтөт. Ал мугалимден мен да окугум келет, убактым гана болбой атат балам. Ошол мугалимди сыйласаң адам болосуң. Сен эң тазалыктуу адамдын баласысың, мени уят кылба. Сен жаркырап мугалимиң сиздин балаңыз алтындай мыкты бала, айылдын алдыңкысы болду десе мен жашара түшөм балам. Деп мына ушинтип анан энелер балдарын жиберет экен. Жана айтып балдарын урушуп шүмшүп келе со эшексиң деп жиберет экен Африкада. Булай да эмес. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер